Уақыттан пайдаланып, азыркы президентке да рахмат айтар элем. Кейбір bir адамдар акчаң болсо өтөсүң, акчаң болсо парламентке келесиң деп, ошондо ой пикирди киргизип алган. Бирок акчасы жокторго дагы, акылы барларга дагы президент азыркы убакытта чоң мүмкүнчүлүк берди. Ошодон пайдаланып, Багыт саясий партиясы дагы парламенттик 7-чи чакырылышка шайлоого баратат. Бирок мен көрүп турам, силер кайдыгер караган жоксуңар. Силерди Каракулжадан дагы менмин дегендер чыккан. Алар силер үчүн эмне кылганын кылбаганын силер жакшы билесиңер. 30 жыл аралыгында эмне деген гана шунундар келбеди бизге. Бул Багыт партиясынын $100,000 машиналар жок болушу мүмкүн. Чоң трибуналар жок болушу мүмкүн. Бирок Багыт саясий партиясында эрк жана жүрөк бар. Ошого силер чакырам, урматтуу элим, кыргызстандыктар, айрыкча Каракулжа эли. Мына силердин араңарда 21-чи кылымдын баатыры турат. Ал дагы келип азыркы убакытта өзүнүн сөзүн сүйлөйт. Эмнеге деген кезде биз 30 жыл кайдыгер карап жүрүп, көзүбүз көр, көдөнүбүз сокур болгон үчүн мына жерде Руслан Чегирткеев 5-октябрда алсыз бийлик, ууру бийликтин айынан көзгө жеп, бир көздөн айрылып, 9 жерден жаракат алды. Ал адам дагы жана мен дагы башка бир партияга өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок Багыт партиясында 7 тумандан өзүңөрдүн кулуңар да бар, талапкер болуп бараткан. Булар бөлөк бөтөн эмес. Убагында азыркы келген ажонун оюн, пикирин Кыргызстан кетпеш керек, кыргыздын байлыгы сыртка чыкпаш керек деп колдоп жүргөн инсандар бар. Мен дагы көп убакыттан бери ууруларга каршы ар кандай бир сөздөрдү айтып келем. Карап отурсам, саясатчыларды патыстава кылганы деле өздөрүнчө сайт ачып алып, ар бир саясатчыны мактагандар деле азыркы убакытта парламентке шайлоого баратат. Силердин алдыңарга келген талапкерлер, келген адамдар бардыгы жөнөкөй адамдар эмес. Бийлиги жок болушу мүмкүн, акчасы жок болушу мүмкүн. Бирок акылы бар, Кыргызстанга кайдыгер карабаган адамдардын бири. Биз эч бир партияга, эч бир чоңго байланган эмеспиз. Багыт саясий партиясы карапайым элдик партия. Өзүңөрдүн араңардан чыккан элдик адамдарды тандап албасаңар, бул 7-чи чакырылыш биз үчүн тарых болот. Же Кыргызстан бар болобуз, же Кыргызстан жок болобуз. Мен силерге азыркы убакытта атты атап эле коеюн. Ушул жерде аттын кашкасындай таанымал бир партия менен менин бир тууган кайнаган баратат. Парламенттик депутатка. Мен ошолорго окшогон Кыргыздын чыгаан уулубуз деген, бирок Кыргызга жакшы жагы менен да, жаман жагы менен да таанылган адамдар. Ошолорду колдобой, ошолор менен бир болбой, мен азыркы убакытта ушул алсыз болсо дагы, акчасы жок болсо дагы Багыт саясий партиясы менен баратам. Менде тууганым, байкем, акем, иним деген нерсе жок. Ким кыргыз, элине канчалык күйөт, элин канчалык сүйөт, ошону колдой берген адаммын. Тайке байкеде отуруп, урматтуу кыргыз элим, 30 жыл аралыгында менин жашым 30га чыгып калды. Кыргызстан 1 грамм алдыга жылган жокпуз. Кейбир бир адамдар мен макул эмесмин деп кыймыл ачып алып, кыргыз элимдин бардыгын экиге бөлүп атканын да билесиңер. Үйүндө 1 литр майы жок, 1 кило сахары жок, чайы жоктор азыркы убакытта $120,000, $130,000 машина менен келип, силерге келип акыл үйрөтүп кетип атат. Бизге аларга окшогон, сагызганга окшогон шакылдаган адамдардын кереги жок. Бизге иштей турган, кыргыз элине кызмат кыла турган, элим, жерим деген адамдар керек. Менин таң калганым,
Budan bir qancha ay murun 17 fura altın Kırgızistan'dan çıkıp ketdi. Sadır Japarov 17 fura altındı Kıtayga çıkarıp atpır degen жалган маалыматтарды таратты. Al kim ekenin, kaysi депутат ekeni özüңөр bildiңер. Акулла Бердугулов деген. Ал адам kim болду? Ошол жерде 17 фура алтын чайкоочу тетиктер болгон. Бирок жалган маалымат тараткан азыркы убакытта ким менен парламенттик шайлоого барып жатат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы деп биздин бүтүндүгүбүздүн баарын жоготкон ошолор. Биздин жерлерибизди Мадумаров саткан мен так кесе баса белгилеп айтып атам. Мен өзүм жашаган, өзүм туулуп өскөн Талас областындагы жерлерди сатып жүргөнү бул чын калппы. Адахан де, Адахан, мени сотко бер. Sen satıp жибергенсиң деп койсом, Адахан чычалап, Бышкага арыз жазып, Багыт саясий партиясынан Бекзатты четтеткиле деп айтыптыр. Бышка мага 7,5 миң айыппул салыптыр. Жакында Бишкекке барам. Бишкекке барганда 1 тыйындан топтоп Адаханга 7,5 миң сомду берем. Ошон үчүн урматтуу элим, мен кызыкчылыгы үчүн, акча үчүн, парламент үчүн жүргөн жокмун. Мен өзүм жеке талапкер эмесмин. Бирок кайдыгер карабаган мыкты инсандар бар. Ошолорду колдоп келип атам. Мен өзүм деле азыркы убакта ооруп турам. Ооруп атсам дагы ушу 7 областты кыдырып атам. Келечек үчүн, эл үчүн ымыркайлар өсүп келе атат. Мына биздин башка мен 15 мамлекетке баргам. Биздин көрүнүш карагыла, кандай жашоодо жашап атабыз. Башка мамлекеттер өнүгүп кетти. Бизден 50 жыл, 100 жыл алдыга кетти. Биз ушу аферисттерге алданганыбыз үчүн келечегибиз талкаланды. Кайсы президент келип алгылыктуу бир ишти жасады эле ушул убакытка чейин. Мына Ташиев менен Жапаров келип көп жакшы иштер жашап атканын көрүп атасыңар. Бирок аны да көрө албай 30 жылдык кландар жалган маалыматтар таратуу менен элек. Июнь окуясында 447 баланы кырды бул акмактар. 90 баланы кырды. Кече жакында Дача суу окуясы болду. Миллиондор тонна болду. Эмне үчүн булар жооп бербейт? Эми жооп бере турган мыйзамды кабыл алалы десе, бардыгы бут тосуп, баягы эле чимкириктер өздөрүнүн саясатын жүргүзүп атат. Кылмышты кылганына 40 жыл болсо да жооп бериши керек. Бирок Атамбаевдин мыйзамы менен гуманизация деген мыйзамды киргизип коюп, ошонун айынан көпчүлүк уурулар, атка минерлер суралбай жүрүшөт, миллиарддар жеп миллиондор төлөшөт. Ошого кыргыз элим, силердин акчаңарды жебей турган, силерди алдабай турган, колунда акчасы жок, башында акылы бар балдар шайлагыла. Акчасы барларды 1000 сомду алып эмнеге жеттиңер? Тагдырыбыз талкаланып, айлана тегеректи карасаң, жан дүйнөң кейит. Бирок урматтуу элим, силер түшүндүңөр, түшүнүшүңөр керек. Кудайдан коркушуңуз керек. Аллах Таала айтат: "Менин акымды жеп келе бер, мен силерди кечирем. Бирок кул акысын жеп келбегиле, мен силерди кечирбейм" дейт. Эмнеге деген кезде кул кечирмейинче дейт. Кулга тиги дүйнөдө только сооп гана керек, упай керек мындай айтканда. Ошон үчүн урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, Каракулжа элим, мен ушул жердин күйөө баласымын. Бирок 7 областка, 7 тубанга барып, өзүмдүн адам катары үстүмдөгү фарзымды, карызымды эл түшүнөр бекен деп, карызымды кутуп ар кимдердин алдыңарга чыгып сүйлөп жатам. Эми ушул 7-чи чакырылышта жакшы жолду тандабасак, анда баягы эле уурулар келет, баягы эле жегичтер келет. Көрүп атасыңар, 21 партия болсо, 21 партиянын арасында канча деген уурулар кетип атат. Кече биримдикчи, кече мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деген уурулар кетип атат. Дагы башка 2-3 ууру партиялар кошулуп алышты. Бардыгы ууру деп айтыш керек. Бул ушуну билгиле. Президенттин эч бир партиясы жок. Кээ бир адамдар айтат, президенттин партиясы бул экен го, ал экен го деп. Садыр Жапаровдун эч бир партиясы жок. Садыр Жапаров духу кудурети да, күчү да жетет. Сагызгандан 100 үстүк келсе дагы иштеше өргөнгө. Ошон үчүн урматтуу элим, бирок ал сагызгандар иштебейт.
силерди интрига кылып, парламентти сахна кылып, бири-бири менен айтышып отурат. Ошого жакшы адамдар шайлагыла. Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабай турган, элин ойлогон адамдар шайлагыла. Мен силерге бир сырды айтып кетейин. Жер үй алтын кени боюнча менин атам айтып жүргөн кезде эч ким унчуккан эмес. Жер үй алтын кени боюнча менин атам уулан өлтүрүлгөн. Ошон үчүн бул иттер менен, бул уурулар менен мен күрөшүп атам. Жер үй алтын кенин Кыргызстанга кайтсын, бул Россияга кетпесин деген кезде уулантып Алкаш деген Атамбаев жоготкон. Мен так эле ошентип айтам. Канча менмин деген чыгандар, кыйындар өлүп кеткен. Ошон үчүн да кыйындар өлбөсүн десеңер, жакшы балдар шайлагыла, жакшы адамдар тандагыла. Азыры Чегиртеев да келип сүйлөйт. Эмне үчүн биздин көзүбүз көр, эки көзүбүз көрүп турат. Жүрөгүбүз, көдөнүбүз көң болуп калды. Кооз сүйлөгөн адамдар бар ғой. 30 жыл аралыгында эшектин да чоозу жеткен жок. 30-ында орогор болгон 40-ында кыйратпайт дейт. Ошого Багыт саясий партиясынын номери 7, өзүңөрдүн кулуңар бар арасында 5 номерде. Калыбек Жапаров деген Садыр Нуркожоевичти колдоп, жада калса түрмөгө жатып, 3 жыл түрмөгө жатып жүргөн адамдар. Биз президенттин партиясы болсок, даңкыйган жыптар менен келип, жыргап, майталкан үстүнөн кетмекпиз. Бирок тилекке каршы президенттин эч бир партиясы болбогон үчүн, президент үчүн бардык адам мекенчи. Ошон үчүн бардыгыбыз 80% адамдын мекенчинин арасына киребиз. Силер кайдыгер карабайсыңар, Каракулжа элинен жакшы голос алып бергиле, урматтуу элим. Силерден сураныч. Кечирип койгула. Ооруп атам, ошон үчүн жакшы сүйлөй албай атам, кечирип койгула. Рахмат, мынакей өзүңөрдүн күбө балаңыздар, бекзатка бир кол чыгып коюңуздар, урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар, бул балдардын колунда акчасы жок. Башында мээсинде акылы бар. Алдында минген аты жок. Алдыга койгон максаты менен багыты бар. Андыктан туугандар, баарыбыз кайдыгер карабайлы. Мына, билесиздер, былтыр ушинтип көзүбүз сокур кылып туруп, биздин тууганыбыз эле, жердешибиз эле деп, биз кандай адамдар шайлап туруп, канча дейин адамыбыз көздөр сокур болуп, канча дейин адамыбыздар жаракат алып, анан арасында бир адамыбыз өлдү туугандар. Биздин сокур болгонубуздан ушул балдар сокур болду туугандар. Келе кой. Мына ушул жигит Ысык Көл областынан болот туугандар. Жап-жаш бала бул туугандар. Жаштайынан көзүнөн айрылган туугандар. Биздин сокур болгонубуздан. Эми туугандар, алданбайлычы. Акчага алданбайлычы, сатылбайлычы. Ушул бала эң таза партия деп мынакей Багыт партиясын колдоп, 7 областты кыдырам деп мынакей үй бүлөсүн үйүнө таштап, мына бүгүн биз менен жүрөт туугандар. Мен өзүмдү айтып кетсем, мен дагы бул партияда эч кандай мүчө эмесмин. Мен бул партияны колдоп жүргөн колдоочусу жана ошондой эле ушул партияны биз алып чыккан Ташчайнар, Бекзат жана ошондой эле мен Нурак, анан силердин кулуңар мынакей Султан мырза. Төртөөбүз ушул партияны алып чыгып, элибизден жаш балдар чыгып, ушундай эл акылдуу балдар чыгып, парламентке барып, тиги уктап аткан депутаттардын бардыгын, кудукка баскан депутаттардын бардыгын колдору сындырайын деп барат туугандар. Алар ойлонуп калыптыр, өтүп коет туугандар, алар митип коет. Биз эми сөздөн ишке өттүк деп коет. А мурда атаздын башындагы сөз менен жатты эле. Анан дагы митип коет. Теке сүзсө, мен да сүзөм, мен букамын деп коет бирөө. Алар эмне мурда ушу сүзүшүп жүрдү эле. Бирөө митип коет. Мен сага кандай шакылдайм дейт. Такылдай берсин. Колунан иш келбегенден аларды сүйлөгөн бизге эмне кереги бар туугандар? Андыктан туугандар, баарыбыз кайдыгер карабайлы. Ушул шайлоодон утулсак, анда келечекке балта чапканыбыз туугандар. Менин агам бийликте отурат, менин байкем, тайкем тиякта отурат деген сөздөн, темадан алыс бололу. Бизге бир тууган деп жүрүп ушул убакка келдик. Кыргыз элим деп жүрөлү мындан кийин туугандар. Биз эч кимден коркпостон жүрөгүбүздү тоо кылып туруп, мынакей бир бир истеп менен жүрөбүз. Бул дагы бирөөдөн алган машиналарыбыз арендага алып жүрөбүз азыр мынакей.
elге oşop, jipterdi teyip, elge oşop, sprinterге, 10 sprinterге eldi sala alıp, kıldırıp жүрмейбиз, күнүгө 500 сомдон төлөп коюп. Урматтуу туугандар, азыркы кайсы чогулуш болуп атса дагы байкап көрсөңүздөр, ошол адамдар бар го, күнүгө ошол адамдар менен жүрүшөт. Анткени эл билет, эл чыкпай калган. Анткени эл алардан түгүлүп калган. Жанындагы жүргөн 5 пустик, 6 пустиктер, алар бүт бары жанында жүргөн, күнүгө шайланып койгон, күнүгө 500 сом алып койгон адамдар алар. Мен алар үчүн факты, аларды айтып берем силерге туугандар. Мына кече күнү Матумар Таласка барыптыр. Мен Таластын кулуна айтып берейин. Ошонун жанында катарында бир кандидат бар да, мен ага айтканга мен татыктуумун. Ал кандидат бүтүп коюп, Таластан Матумардай киши чыкса, мен алаканымдан салып алып көтөрмөкмүн деп коет. Ой тооба. Матумардай Таластан киши чыкса деп, Таластан чыккан инсандар көп. Чыңгыз Айтматов атабыз бар, Чолпонбай Тулебердиев атабыз бар, Манас бабабыз бар. Жана ошондой эле ылдый кезде көтөрүп кетип атканда, адамдар мынакей азыр бизде чыгып атат. Улуу муундагы инсандар, жана ошондой эле мынакей Улан мырза бар. Мына эки колу, эки буту, тили, жана ошондой башы кандай иштейт. Карапайым үй-бүлөдө чыккан. Урматтуу туугандар, ошондой темадан алыс бололу. Бир тууганым тайкем эле, бөлөм эле, жээним эле, кайнагам эле, кайнатам эле дегенден алыс бололу. Ким болсо дагы өзү үчүн барат ал жака. Мына мисалы туугандар, дагы бир айтып кетейин. Могу бизде 20 жилек бар. 20 жилекти биз бишиктен чыкканда бир пенсионер атабыз келип туруп, пенсиясын көтөрүп бизге чыгарып берди. Ушу 20 жилекти. Мына эгер бизде акча болсо, башыбызда кепка болмок, багыт деген. Бизде акча болсо, жолубузда жилет болмок, багыт деген. Бизде акча болсо, көчөнүн бардыгы баннер болмок, багыт деген. Бизде акча болсо, баарыңарга колларга газета, журнал болмок, багыт деген. Бизде акча болсо, бизге агитатор бар го, күнүгө 1000ден 2000ден болмок. Биз андайга акчабыз жок. Биздин агитатор мынакей, элим силерсиңер. Биздин голос мынакей, добуш элим силерсиңер. Эгерде карапайым элимден аттап ушул байлар менен чогуу кетебиз десеңиздер, анда көпкө жаңылдыңар анда. Анда силерден утуш кетти. Утулдуңар туугандар. Урматтуу туугандар, мынакей кайдыгер карабайлар. Эгерде дагы бир жолу ушинтип алдансак, анда сокур эмес, дүлөй болуп калабыз туугандар. Анда эмесе келиңиздер, жанымдагы менин иним, ушул биздин патриот жигитибиз, ошондо 15 күн чогуу тытышып, урушуп, согушуп жүргөн былтыркы могу биздин алданган чиновниктер үчүн ушу көздөн айрылган туугандар. Келебиздер, анда эмесе Руслан Чегиртиевке сөз берели, өзүнүн ой максатын айтып кетсин, кулак салып кулп коюңуздар. Assalamu alaikum, Карагулда тургундары, аталар, агалар, энелер. Мен бир эле нерсени жеткизейин деп чыктым да туугандар. Бир эле нерсени жеткизейин деп чыктым. Сатылбайлыч. Сатылбайлыч. Ошону эле жеткизейин деп чыктым. Не себептен? Анткени биздин Кыргыздан көптөгөн баатырларды жоготконбуз. Мурунку бийликтегилер чыккан балдарды жанчышкан. Ошондо дагы байлардын балдары жаткан жок ал жака. Биздин карапайым балдар жатып жанчылышты. Канчалаган окуялар өттү. Ош окуясы, Баткен окуясы, мурунку революция. 90-400дөн 1000ден балдар өлүп кетти. Кайдыгер карап отура турган болсок, дагы да боло берет. Жана мен кыйынмын, мен шакылдакмын дегендин баары жалганчы. Жалганчы. Мен силерге так кесе айтамын. Бүт жалганчы. 130 000 долларлык машина менен жүрүшөт. Жалганчы эмне айтып калачы туугандар. Мен 8 жыл чет мамлекетте иштеп келгем. Жакшы зарплата алып иштеп келгем. Бирөөңөр аласыңар, ала аласыңар, ошентип иштесеңер дагы ага эмгек менен ала албайсыңар туугандар. 10 000 долларлык машина ала албайсыңар келгенден кийин. Жетпейт. Ууру эмне мына көзүбүзгө көрүнүп турат бул. Ага эмгек менен эч ким ала албайт туугандар.
Анан ошолорду алып барып алгандан кийин анан кайра өзүбүз чыгабыз. Мени окшоп сокур болобуз анан. Анан аткылайт ошо жерден. Жанчат. Эми ушул жерден көзүбүздү ачалы туугандар. Ачалы, мен силерден ушуну суранып жүрөм. Сатылбайлычы туугандар. Качанга чейин сатылабыз? Азыр бир байдын эси бирдеме болуп кете турган болсо мына огун окко төшүн тозгон балдар өлүп кетти Баткенден. Бирөө басып барбайт, бир байдын баласы басып барбайт, даже армияга да барбайт алар. Ушуну бир билип койгулачы. Ошо жерге барып окко төшүн тозо турган биздин арабыздан чыккан балдар болот. Ошону бир билип койгула. А жана саботажниктер, алардын дагы балдары барбайт. Даже өзү басып барбайт ошо жерге. Калп эле пиар кылып барышы мүмкүн. Продуктту таратымыш болуп, алда уурдалган, алда карам болот бизге жегенге керек болсо. Ошол туугандар, мен күйгөнүмөн кошулдум ушул жигиттерге. Мен булардын бардыгын билем, бардыгы таптаза. Дипломдору бар. Бирден эмес, экиден дипломдору бар. Алардан акылдары ашып өтөт. Бизге биринчилерден болуп кол сунган ушул жигиттер. Бир дагы бирөө кир десеңиздер, мен ушул жерден булуп алып кетейин. Бүт бардыгы таптаза. Мекен үчүн күйүп жүргөн, жанын сайып мекендеп жүргөн балдар. Бүт бары мигрант болуп иштеп келген балдар. Бардыгын түшүнөт. Азыр ар бир үйдө бар мигрант. Ар бир үйдө баатыр бар. Мендей болуп силер да чыкмаксыңар. Карапайым чыкмаксыңар, бирокчу. Башка байлардыкы чыкпайт. Анткени алардыкы жеде. Бияктан көчүп кетти дагы башка мамлекеттен жашай берет алар. Биз калабыз. Эртең бүгүн абишайт этип жүргөндөр. Эртең бирөө да басып келип ушул жерге жаныңарга келип кайра силерди сурабайт. Ушуну билгиле. Алдыларында жиптары бар. Даже самолет менен келип кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок бир да жолу басып келбейт. 5 жыл бою азыр жалдырап жүрүшүбү бир ай. Андан кийин 5 жыл бою басып келбейт сиздерге. Мен ушуну сөз берем силерге. О балдарды шайлап ала турган болсоңор, мен ушул балдарга көзүм жетет. Силерге келет, Кудай буйрса. Келет, акыбалыңарды сурайт. Мен просто дагы башкалар дагы бар, тазалар бар. Бирок тазаларга жамынып алып, байлар бар да. Ошон үчүн эң тазасын шайлап алалы. Мен бардыгын айтпайм, мен ушуларды эле деп. Өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чыккан, сатылбай туруп, ошого салып бериңиздер. Суранып жүрөм туугандар. Башкаларга кошулуп деле чыксам болот эле, көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот эле, көбүрөөк кишилерге жеткизе алат элем. Бирок башкалардын артында бүт бардыгы байлар турат. Мен алар менен кошула албайм туугандар. Ошол бардыгыңыздар жеткизип койсоңуздар. Рахмат. Мына bunun da жүрөгү багыт деп мынакей 7 номерге колдоп койсоңуздар деген Жигирткеевдин ою. Урматтуу туугандар, мен силерге бир эле суроо берейин да. Миллиондоп акча короткон депутат болуп баратат да, алар бизге эртең эмне алып келип берет? Айткылачы. Эртең бизден кайра ошо миллиондорду кустуруп алат, тетек коратканда. Урматтуу меймандар, урматтуу бүк биздин Каракулча шаарынын тургундары, сиздерден терең суранам. Эч убакта сатылбаңыздарчы, сатылбаңыздар. Акам, үкам, тууганым, кудам, кудагыйым дегендер койгулачы туугандар. Бизде Кыргызда бир гана сөз бар. Бир гана жакшы сөз бар. Биз кыргызбыз. Башыбыздан ак калпакты чечпеген. Биз кыргызбыз. Колубузда газ турса тормузду теппеген. Башка мамлекет автомат басса дагы биз кыргызбыз. Колубузга таш алып өз мекенин чептеген туугандар. Биз таш менен гана корголуп коебуз өзүбүзгө. Болгондо туугандар, сатылбаңыздарчы. Любой бийликти таш менен улатып коебуз биз, туурабы? Ошондуктан эртеңки бараткан жанагы чиновниктер ойлонуп барсын, элди алдабасын, лапшаны илбесин элге. Мен өзүмдү элдин катарында силерге сүйлөп айтып кетем туугандар. Менин да сүйлөгөнгө, айтканга акым бар. Мен да күлгөм. Мен да былтыр ушул жерде 15 күн жүргөм, 40 жашым сайып коюп. Кудай жалга бок тийген жок. Урматтуу туугандар, кийинки сөз кезекти мынакей ушул эле бүгүнкү биздин партиябызды демөрлөп жүргөн оору атса дагы оорусуна карабай, сен ооруба, мен ооруйун, ата журт деп мынакей ушул бүгүнкү бизди колдоп жүргөн Таш Чайнар агабыз бар. Дүйнө жүзү боюнча белгилүү чемпион агабыз келип коёңузчу. Нурлан эке, Таш Чайнар агабыз да бир жакшы сөз айтып берсинчи.
Барыңыздар құлақ салып, жақын келіңіздер қазір, Ташкемге. Ташкемді көріп алыңыздар бүгін, келіңіздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Қоразқұлда туғандарыбыз. Нақта без акценті жоқ, таза қырғыздар деп айтсам жаңылышпаймын, Нұрағинім демес, Сұлтан енем айтқандай. Емне демекчіміз, урматтуу бір туғандар. Елі өзінде елек жоқты айтылмақчы, әркім арғанда айтады екен. Оғырып жатпады өлі, оғырып атса емне жүрет сыраңдап деп. Қырғызда жақсы сөз бар ғой. Сен оруға ата жүрт, мен оруын ата жүрт деп. Андықтан ұшы бірінші Құдайдың құдіреті менен, екінші әлбетте елдің жардамы менен, Құдайдың қолдауы менен бүгін сіздердің астыңыздарға келіп отырауыз. Қырғызда емне ғана жоқ, барлық нәрсе бар. Шалқып жатқан сүкөріміз бар, Сулайман тоуыз бар, Алтын тау кен байлық бұлақтарымыз бар. Құдай Тағалам Қырғызға ұшындай соның жерді берген екен, емне қалазақ бардық нәрсе бар екен. Бирок Қырғызда бүгінгі күнде емне жоқ, ынтымақ берімдік жоқ. Бұлаққа чейін болып келген ошол ынтымақ берімдік. Бардығымыз 30 жылдың içinde ошол сасық саясатчылар бөліп келді. Ынтымақ берімдік демес, bir үй bilen 2-5-6'ga bölüp oturат. Ошондуктан урматтуу бүт тугандар, ошого жүрөгүбүз чыдабай, күйүтүбүзгө чыгып отурабыз. Андыктан айтарлык. Мынакей бүгүнкү күндө президентибиз Садыр Нуркожоевичти үйдө чалкалап жатып алып, күнөөлөп жатып атабыз. Садыр келди, баягы эле эски чимкириктерди жанында алып жүрөт деп. Мен айтар элем, ал жаңгыз, биз көппүз. Бүгүнкү күндө ошол биздин ажообуз элге жакшы мүмкүнчүлүк берип отурат. Мына өзүңөр тазалап иллюстрация кылып шайлап алгыла деп. Же калппы? Бүгүнкү күндө эгер ушул акыркы 7-чи чакырылыштан эгер биз жаңыла турган болсок, Кыргызстандын келечеги дагы оор акыбалга туш келет урматтуу бүт тугандар. Андыктан чын жүрөгүңүздөр менен тандоо таза шайлоого тандоо кылыңыздар деп айтмакчымын. Багыт саясий партиясында бир дагы эски жептутарлардын бириси да жок. Же келбеди дейсиздер бизге. Келди, бирок биз ошолорду кошконубуз жок. Мына Бекзат мырза, Нурак мырза, өзүңүздөрдүн кулуңуздар, мынакей Султан мырза, бардыгын ортого салып кеңешип, лидерин ошо тең төрагага Аксанын кулуну Отунчиев Самат деген азаматыбызды бекитип отурабыз. Багыт саясий партиясы номер 7. Анын ичинде бул жерде келип отурганыңыздын себеби өзүңүздөрдүн кулуңуздар Терек айылынан болот, Калыбек Жапаров деген агабыз. Андыктан тандоо сиздердин колуңуздарда. Тандоо эле эмес, жалпы Кыргызстандын тагдыры колубузда, урматтуу бүт тугандар. Биз башка партияларга окшоп, ошол кандидаттарды, башка кандидаттарга окшоп, агитаторлорго акча төлөп берүүгө алыбыз келген жок. Ал түгүл штабтарда чалган жокпуз. Биздин агитаторлор ким? Биз ошо 7 тууганды кыдырып, ар бир жолугушууда элден суранып отурабыз. Биздин агитаторлор ошо сиздер болуп бересиздер. Сиздер жеткизесиздер. Сиздер бизге колубузга кол болуп, бутубузга бут болуп бериңиздер деп суранып отурабыз. Багыт саясий партиясы бүгүнкү күндө мен так кесе айтып кете алам, элдин партиясы болот деп айтып кете алам. Убадабызды берип кете алабыз. Оппозиция дейт. Оппозиция эмес, жалаң жегичтердин партиялар болгон бул кезде. Ошол эле мыкты азаматтарыбыз айтып отурат. Бүгүнкү күндө менин үйүмдө 1 килограмм un жок дейт. Албетте un жок болот. Анткени анын катары үйүндө нан жасабайт. 1 литр майым жок дейт. Албетте майы жок болот. Ойлоп атасыздар, үйүндө тамак жасайт деп. Жасабайт. Ошон үчүн 1 литр майы жок. 1 килограмм шекер жок дейт. Анын үйүндө 1 килограмм шекер эмес, түштүк тарапта бардыгында эле шекер жок. Түштүк тарап шекерди колдонбойт, жакшы билесиздер. Бул шекер жегенде только түндүк тарапта да. Аны бөлүп атат деп айтпаңыздар. Урматтуу бүт тугандар, кат айтсак, кечирип коңуздар. Дагы бир жолу кечирим сурамакчыбыз. Андыктан Багыт саясий партиясы номер 7 жана ошондой эле ошонун ичинде кандидаттардан туура тандоо кылабыз деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум, чоң рахмат. Рахмат.
Ташанер Байкевичке да терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз өзүңүздөрдүн колунуңуздар. Калыбек Жапаров биздин сыймыктуу агайыбыз, мекенчил, мекеним, элим, жерим деп талай иштерди кылган. Бул мекенчил силердин Каракулжаңар гана эмес, бүткүл Кыргызстанга мекенчил, бүткүл Кыргызстанды силердин Каракулжалдын элиндей гана көргөн биздин сыймыкты, эң мыкты агайыбыз, кандидатыбыз Калыбек Жапаровга сөз кезегин берели. Саламатсыздарбы, урматтуу менин кичим мекеним болгон Каракулжалык туугандарым, жөргөрлөрүм. Мына эгемендүүлүк алганыбызга 30 жылдын жүзү болду. Эгемен алган кээ бир союздук республикалар ошол 30 жылдын ичинде өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирди. А биздин Кыргызстан болсо өнүкмөк турсун жакырчылыктын туу чокусуна жетип, бүгүнкү күндө жок болуп кетүү коркунучуна такалды. Буга ким күнөөлүү деген суроо туулат. Буга бир эле жооп. Буга күнөөлүү ошол кездеги 90-жылдарда эрге кыйшык отурган Аскар Акаев жана анын командасы күнөөлүү. Алар бийликке келери менен элдин көйгөйлүү, аярлуу жашоосун жоюу үчүн, ошонун үстүнөн иштеш үчүн келбестен өздөрүнүн жеке керпаштын кызыкчылыгы үчүн, жеке чөнтөгү үчүн иштеп башташты, элдин акысын төлөгөнгө өтүштү алар. 70 жыл ичинде 1990 жылга чейин, 20-жылдан 90-жылга чейинки топтолгон элибиздин баягындай ийне менен кудук казгандай топтогон мамлекеттик мүлктөрүбүздү булар бир заматта талаптанып жок кылышты дагы. Өздөрү болсо бүгүнкү күндө доллар жанагындай мультимиллионер, миллиардер болуп чыга келишти. Мына ошондуктан мен мына Бушиканын бюллетенинин 7-чи катарында турган Багыт партиясы менен мен ушул жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп барып, анан шайланып, Кудай буйрса шайланып калсам, ошол жерден трибунадан сиздердин көйгөйүңүздөрдү, ушундай аярлуу турмушта жашап аткан элибиздин жашоосун ошол жерден айтайын деп аттандым. Болбосо мен деле мындай кайдыгер карап койсом болот эле, бирок кайдыгерлик деген бул чыккынчылык да, кайдыгерлик деген бул өзүнө кыянаттык жасагандык болот, өз элине. Ошондуктан ушул партия менен барууга мүмкүнчүлүк болду. Карап көрсөм бул партиянын катарында эч кандай бир дагы чиновник, бир дагы мурунку жемкор, бир дагы жанагындай мансапкор, же болбосо жанагындай кошоматчылар жок экен. Ошондуктан ушул партияны тандап, ушулар менен барам деп туруп аттандым. Биз азыр көрүп атабыз, өзүбүздүн мына бир жыл мурун эл эңсеген адилеттүү элдик бийлик орноду. Андан бир жыл өттү, канчалаган жакшы программаларды, долбоорлорду иштеп чыкты жаңы бийлик. Мына ошолорду иштөөгө бүгүнкү күндө дагы кээ бир биздин саясатчылар бут тосуп, ошолордун ордуна өздөрү келиш үчүн аракет кылып жатышат. Эч качан аларга азгырылбайлы, алданбайлы туугандар. Алар бүгүнкү күндө парламентке аттанышты. Ошол жемкорлор арасында мен аттарын аттабай эле коеюн. Ошол эле бийликчилдер, ошол эле президенттин же болбосо азыркы бийликтин атын сатып, биз бийликтин партиясынан келатабыз дегендер кайрадан ошол парламентке аттанып жатышат. Кудай буйрса биз парламентке барып калсак, эл эңсеген ушул бийлик менен, биздин элдик бийлик менен эл шаркка иштешип кетебиз деген өзүбүздүн ниетибиз бар. Бутуна бут, колуна кол болобуз, Кудай буйрса. Ушул Багыт партиясын колдоп бериңиздер, урматтуу менин Каракулжалык кичи мекенинде жашаган бир боорлорум, менин туугандарым. Багыт партиясы катар номери 7, ал эми менин номерим катар номерим 5. Көгүл бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, дагы ошо жакшы күндөрдө жолугууну Аллахым насип кылсын. Сиздерге